бири бирине болгон ыраазычылыгын, жакшы сөздөрүн, ошол көөдөндө катылып көптөн бери айтылбай жүргөн сөздөрдү түз эфирден бири бирине арнашат. Канаки кимден баштасак? Көп учурда эми тартынып айта албайт экенбиз да, эже. А бирок мындай стереотиптерди бузуп, тескерисинче болгон жылуу сөздөрдү бири бирибизге арнап жүрөлү деп ушундай бир сонун рубрика ойлоп таптык да. Келиңиздер анда. Эми мынакей кызым менен ушу Замир күйөө баламдын үйлөнгөндөрүнө бир топ жыл болуп калды. Ортодо Кудайга шүгүр 4 баласы бар. Аллага шүгүр. Ошо аман эсен ушу бала чакасы менен аман эсен бактылуу жашай берсин. Төөлүктөрү түз болсун, келечектери кең болсун, ден соолуктары чың болсун. Өзүмдүн күйөө балама чыгармачылык ийгилик каалаймын. Келечекте ушу төбөсү көрүнгөн, эмгек сиңирген артист болсун. Рахмат. Не демекчимин, ден соолуктары чың болсун. Мына тумоо бычкактан азыркы учурда мына ковид дегенде бир балакет чыкпадыбы? Мына ошондон алыс бололу. Элим аман болсун, журтум аман болсун, эл ичинде мынакей биз аман бололу. Сиздер аман болуңуздар. Жашообуз тынч болсун. Дайыма жакшылыктын гана үстүндө жүрөлү баарыбыз тең. Айтканыңыз келсин, кол чабуулар болсун. Дагы Алык Осмоновдун да бир ырсабы эсиме түшүп кетти азыр эле. Мен 2 күйөө балам бар да. Ошо 2 күйөө баламдын бирөөсүнө мынакей мындай айтылат го. Анда каруу, менде таттуу көмөкөй деген бир 2 сабыры түшүп кетти да. Ошо Замиримде болсо таттуу көмөкөй, экинчи баламда болсо ошо каруусу күчтүү. Бардык жумуш. Сантехник десең сантехник, электрик десең электрик, ошо жагы менен ал ошонусу менен бийик турат да. Замирим болсо көмөкөй менен бийик турат. Көкөлөй берсин, өмүрү узун болсун, кашыңарда биз аман бололу. Ыраазычылык билдиребиз. Эми Замир байке, сизде кезек ыраазычылык жакшы сөздөрүңүздү арнасаңыз болот. Биринчиден ушул бизди ушундай тагдыр берген Аллах Таалага биринчи 1000 мертебе шүгүрчүлүктөрдү айтабыз. Мен тагдырыма ыраазымын. Шүгүрчүлүк айтабыз ар дайым. Анан ошо менен бирге эле ушундай кайын журт бүткөнүмө, ушундай кайнене, кайната, ушундай жакшы таластын күйөө баласы болгонума деп ойлойм. Сыймыктанып ар дайым мен кайындарымды аябай жакшы көрөм. Барганда ошол айтып атпаймынбы? Өзүмдү ушундай бир жакшы сезем. Дайыма ушу барганда күлкүм чыгат. Мен эркелетишет, көтөрүшөт, көкөлөтүшөт, сыйлашат, урматташат. Анан кантип ыраазы болбойм? Ыраазымын. Анан ошол эң алгач ошо мамам дагы ошол стимул бергенине дагы өмүр бою мен унутпайм. Ушул жигитти күйөө бала кылып алсамбы деп дегендер бар эсимде да. Ушул деп анан ошол мамамдын эмгектерин бардыгы ошол Акталды деп айтсам болот. Жок, баягы жүрөктө дайыма жүрөктө жашайт. Мен кубанычтамын ушундай мамам бар экенине. Ден соолукта болуңуз мама. Оорубаңыз. Дайыма ошол кыздардын, уулдун, биздин күйөө балдардын урмат сыйына бөлөнүп, төрүбүздө сый урмат көрүп жүрө беришиңизге биз чын жүрөктөн тилектешпиз. Эми бир балдызыбыз калды, ошону күйөө көрүп алсак. Ошого аракет кылып атабыз. Радиодон реклама жарыялап коелу. Барбы ай депчи. Ким мага бажа болот я депчи. Ким сонун кайден элисүү болгусу келет, Эме болсо чалгыла мага деп коеюн. Ошол анан ушул үйдүн улуу күйөө баласы болуп калганда да аябай кубанычтуу боло берем да. Анан ошого мен да татыктуу болушум керек деп өзүм дагы аракет жасайм. Үлгү болгонго аракет кылам. Өзүмдүн акыл насааттарымды баягы кайнелериме, ошол балдыздарыма айтканга аракет кылам. Ошол мамама узак өмүр тилейбиз. Бакыт тилейбиз. Жүзүнө да ар дайым күлкү тилейбиз ар дайым.
ошол бар болуңуз мама. Мен ой рахмат Кудай тилеңерди берсин ушу. Баракелле, кол чабып